Доңго экен. Доңго барат. Бул көчө ары Бишкекке карайт. Бияк уже Чурве районуна карайт. Калк көп болгондуктан көп түшүнбөстүк иштер болуп атат. Бул деген тиешелүү документтери туура эмес. Маршруттук баракчасы да туура эмес. Маршруттук баракчасын алып алып, мисалы үчүн 4-5 квартал ар жакта жашайт. Мен Бишкектин борборуна барам, мен тияк барам деп ошондойлор болуп атат. Өкіметке чағым Обрезался, по-моему. Қошан зат талапбек міне борды аларсы деп давай. алсаң братан 10 000 сомдық машинаны аласың. Все должно быть, проход, проезд, все по пропускам. По пропускам. Обращение только на вы. Подход только 1,5 метра должно быть. Близко не подходим. Документы на руку никто не берет. Документы не берет. Старшие подходят, если электронный пропуск в порядке, он подходит, проверяет, то есть преподносит сотовый телефон, у них есть у всех программа заложена, проверил, там выходит одобрено, все, значит пропускают. Если не одобрено, отказано или на рассмотрение, значит мы возвращаем машину назад. Понятно? Но третьего не дано. Эми азыр мына комендатура жана блокпосттогу кызматтарга токтоло кетсем, биздики круглосуточно блокпосттордо 8 сааттан эс алат и 16 саат кызматын аткарышат. А бизде штабта болсо круглосуточно bizde дагы жумуш, эртең менен саат 7-де жумушубуз башталат биздики. Келип жумуштарды тактап, абалдарды билип, текшерүүлөрдү жана мыйзам бузууларды тактап, андан кийин жогорку турган штабка биз баяндама беребиз. Кечкиси bizde графиктери бар, кечкиси блокпостто турган жана кызматты алып барган штабты биз круглосуточно текшерүүгө алабыз. Мына блокпостто кызмат кылган аскер бөлүктөр камсыздоонун бардык түрлөрү менен камсыздалган. Ошол турган жерде балдарыбыз палаткада жашайт. 3 убак ысык тамак жеткирилип турат. Тамакты ушул аскер бөлүктүн, курактак аскерлердин, аскер бөлүктүн күчтөрү менен жеткизип берип турабыз 3 убак. Эми бул өзгөчө кырдаал киргизилгенден кийин башында жарандар менен түшүнбөстүктөр көп болду. Чектөөлөр кирип атат, ким эле жакшы көрөт. Жергиликтүү бийликтер да кичине түшүнбөстүктөн бу же баягы элибиздин кээ бир жарандары түшүнбөстүктөнбү маршрутный лист дегенди көп эле түшүнбөй, мына айыл өкмөттөрүнөн справкаларды алып алып эле, мына токтоло кетсем, Сокулук районунун, Аламедин районунун өкмөттөрүнөн, жергиликтүү бийликтерин алып эле, ошол ким менен биз шаарга киришибиз керек, биздин жумушубуз бар деп, ошондо тоскоолдуктар көп болуп атат. Мына азыр биз жумуштарды алып барып атабыз, ошонун негизинде эми элибиз деле түшүнүп калды. Эми түшүндү менен гана мамиле кылууда азыр.